Акысыз адвокат программасы аркылуу тандалып алынган айрым жарандарыбыздын иштери оң жакка чечиле баштады. Бүгүн кайсы телекөрүүчүлөрүбүз адвокат менен акысыз, камсыз болушат. Мунун баары сизге кызык болсо, анда бизден алыстабаңыз, ал эми адвокат керек болсо байланышка чыгыңыз. Түз оодо акысыз адвокат программасы башталды, саламатсыздарбы? Студияда Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын адвокаттар кеңешинин төрагасы Белим Райымкулов. Жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун директору Акжол Калбеков, ошондой эле коомдук телерадио берүү корпорациясынын юристи Айгерим Абдыжапарова отурат. Бүгүнкү суроолорго адвокат Адилет Жанибеков жооп берет. Адаттагыдай эле эң алгач биз көрсөтүүбүзгө кайрылган неберелерин көрүүнү эңсеген Жибек апа жөнүндө кыскача сюжетти көрүп алалы, анан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинин 72-чи беренесине ылайык бала чоң ата, чоң энеси, таята таенеси менен катташууга укуктуу. Бирок биздин программага 4 жылдан бери неберелерин көрө албай жаткан Бишкек шаарынын тургуну жардам сурап кайрылган. Анын кызы мындан 4 жыл мурун каза болуп калган. Ал эми күйөө баласы үй-бүлөсү менен Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунда жашайт. Апа мына ошол каза болгон кызынан калган 4 небересин көрө албай заргакшап келет. Ушу кыздарымдын жытын жыттасам дейм да. Адвокат Сталбек Купешев тиешелүү иш-аракеттерди кылгандан соң апанын күйөө баласы каникул башталса балдарын Бишкекке алып келип таенеси менен жолуктурууга аракет кылаарын айткан. Каникул болуп калса, конечно алып барганга аракет кылам. Бирок каникул башталганда өзү келсин, мен алып бара албайм деп айткан сөзүнөн баш тартты. Акылбек деген киши ошол күйөө баласы Бишкекке алып келип, балдарды көрсөткөнгө мен көрсөтө албайм деп атат да. Мындайча айтканда баш тартып атат. Эми апанын шарты боюнча Бишкекке алып келип берсин атат. Эми бул ортодо где-то бир 200-300 километр. Апа мен бара албайм деп атат. Эмне себептен күйөө баласынын үйүнө бара албастыгын 70-тен ашкан апа төмөндөгүчө түшүндүрдү. Эми мындай кызым, менин 3 кызым каза болгон. Анан эми мурда кызым барда барып турчумун, балдарын каралап багып турчумун. Анан эми өлгөндөн кийин кызымдын баскан турган жери элестейт, давление болуп атам, тез больницага жатып атам, анан көрүп багы каңырыгың түтөйт экен, любой эне ушинтет болуш керек. Анан ошон үчүн багы күйөө балам мурда келип турчу. Ошондой болуп эле апа деп эле неберени алып келип эле көрсөтүп койсо болду. Мен кыздарымдын жытын сагындым. Кыздарымдын көздөрүн сагындым. Ошол эле менин талабым эле ошол кызым. Ошон үчүн мен баргым келбейт да. Чындыгында апанын 2 кызы жана небереси ошол жакта каза болгон экен. Күйөө баласы кайрадан үйлөнүп, азыр башка жубайы менен жашайт. Албетте, ар бир адам өзүнүн жашоосун курууга укуктуу. Бирок ал жакка барып, кызынын каза болгонун элестетип, анын ордун баскан башка кожо экени көрүү карыган апа үчүн канчалык оор экенин да түшүнсө болчудай. Мен 4 жылдан бери көрө элекмин. Алып кел десем эле мына ана сезон, макул деп сезонго күттүм. Анан каникул дейт, каникулга күттүм. Деп эле мен макул болуп эле келатам баарына тегил. Анан эле өзү эми жашта мен эми карган 70-тен ашкан киши болсом, анан ал жаш бала күнүгө эле автовокзалга келет, таксовать этет. Келип эле балдарды сала келип эле мына апа деп эле койсо болду. Анткени менен неберелерин көрүү үчүн баарына даяр экенин айткан апа балыкчыга барууга макул болду. Ошентип жакынкы күндөрү ал балыкчыда неберелери менен жолугушат. Адвокат Сталбек Купешевдин күчөтүлгөн аракети менен эки тарап ушинтип бир пикирге келди десек болот. Жолугушуу кандай жагдайда өтүп, мындан аркы көрүшүү пландары кандай болоорун кийинки берүүлөрүбүздө айтып беребиз. Буюрса жакында жакшы жаңылык менен бөлүшөбүз деген ишеничтебиз. Бизден адвокаттар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде иш алып барып жатышат, бирок тилекке каршы ушул тапта өзүнүн мыйзамдуу милдеттерин аткарууну каалабаган, мыйзамга баш ийгиси келбеген тараптар жогору жакка чыгышып, бизден көрсөтүүнү каралоонун аракетин кылып жатышат деп айтсам болот. Мына ушунун негизинде
чындап эле биздин өлкөдө мыйзам чегинде жашоо кыйынбы деген суроо жаралат. Бирок мен айтып кетким келет, эйлеген кызматыбызга, ким экенибизге карабай мыйзамга баш ийүүгө милдеттүүбүз. Биз Түз ободобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, байланышка чыгып, адвокат менен акысыз камсыз болуп, өзүңүздүн көйгөйүңүздү чечсеңиз болот. Бизден КТРК каналыбыздан тышкары, YouTube'тагы КТРК каналы аркылуу, андан тышкары Facebook'тагы собачка КТРК KG баракчасы аркылуу дагы Түз обого чыгып жатабыз. WhatsApp аркылуу бизге суроолор келип атат. Анда мен эң алгачкы суроону WhatsApp'ка келген суроодон баштагым келип атат. Бизден WhatsApp номерибизге чалбай, түз байланыштагы телефон номерибизге чалсаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Ысык көл облусунун Балыкчы шаарынан кайрылып жатам дейт. 67 жаштагы пенсионер экен. Биринчи топтогу майыпмын дейт, баса албайт экен. 2011 жылы атам Газпромнефть фермасында иштеп кырсыктаган дейт. Кырсыктагандан кийин ферманын юристи сотко барган эмес. Соттун чечими 3 жыл берген дейт. 1 жыл айдоочулук күбөлүгүнөн ажыраткан дейт атам мөөнөтүн. Бул суроо абдан узак экен. Бизден бул жактагы кызматкерибиз чыгарып сиздердин колуңуздарга берет. Түз байланыштагы телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Бизге суроо жазганда, урматтуу телекөрүүчүлөр, оюңуздарды жыйынтыктап, анан кыска так кылып жазганга аракет кылсаңыздар. Түз байланыштагы телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Менин атым Жолдош Максим, мен Карак жерден коңгурак кылып атам. Угуп атасызбы, кардаш? Угуп атабыз. Анан мен өзүм Өзбекстан Республикасынын жаранымын. Анан кийин Каракулчада аялым Кыргызстан Республикасынын жараны, Каракулчада аялымын карамагында жашайм да. Өзүм Өзбекстан Республикасынын жаранымын. Анан мени бу жерде мынау туура эмес соттошуп, мен жогорку сотко жазып, жогорку сот кайтадан карагыла деген кагаз келди да, Каракулча райондук сотуна. Эми Каракулча райондук соту адвокат алың деп атат. Мен анан кийин акысыз адвокат сурап сотко кайрылдым. Каракулча райондук сотко кайрылдым, акысыз адвокат бериң деп. Анан кийин мына Оштун юстициясынан, Ош областынын юстициясынан Айдай деген кыз коңгурак кылып, сиз Өзбекстандын жараны экенсиз, сизге адвокат бербейм деп отказ кылды. Туурабы, туура эмеспи ушунун жообу? Жалгыз жашап жүрүп каза болуп калган дейт. Ушул тапта аялы, баласы менен байланыш жок. Бир туугандарынан жалгыз эле мен калдым дейт. Калган бир туугандарыбыз бүт баары каза болуп калышкан дейт. Ошол үйдү азыркы учурда мен карап жашап келем дейт. Ошол үйдү өзүмө кантип каттатып алсам болот деген суроо экен. Кодекс боюнча, эгерде ал үйдү жубайы менен экөө чогуу жашап жатканда алынган болсо, ал үй жолдошу менен жубайынын чогуу мүлкү болуп эсептелет. Эгер жолдошу каза болсо, эң биринчи категориядагы мураскер болуп жубайы эсептелет. Эгер жубайы жана балдары мурастан баш тартканда гана кийин бир туугандары эсептелет. Кийинки категориядагы мураскер болуп. Кийинки суроо экен, WhatsApp аркылуу келген. Саламатсыздарбы? Менин атым Азамат. Мен 16 жашка толгондо өз атымды Кумарбек уулу Уландан Турумбеков Азамат Турумбекович деп которуп алгам дейт. Ал эми атамдын аты жана фамилиясы Абылгазиев Кумарбек Марленович болчу дейт. Ошол эле мурдакы өкмөт башчысы Абылгазиевдин тууганы. Мага эч кандай алимент төлөгөн эмес. Адвокатка кайрылсак, так жашаган жерин айтпай качып, эч кандай мага жардам көрсөткөн эмес дейт. Ушул кандай болуп калат мыйзам чегинде, жооп берип коюңуздарчы дейт.
Мен жалгыз баламын, энем жана апам менен жашайм, экөө тең инсульт болуп ооруйт дейт. Атасынан жардам алгысы келет экен. Бул жараныбыз болобу негизи ошондой кылса? Мыйзам боюнча албетте 18 толгонго чейин атасы алимент төлөгөнгө милдеттүү. Эгер биринчи жалданган адвокат катышып жаткан болсо, сиздер каражатыңыздар жок болсо, мамлекеттик адвокатты жалдасаңыздар болот. Апаңыз сизге мыйзамдуу өкүл болуп, кайра башынан сотко алимент боюнча заявление жасаңыздар, толук укугуңуздар бар. Түшүнүктүү, теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсың. Сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Байланышка чыккан теле көрүүчүбүз үзүлүп калды. Биз урматтуу теле көрүүчүлөр, кийинки теле көрүүчүбүз байланышка чыгып калды. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Мени угуп атасыңарбы? Я карындаш. Саламатсызбы? Саламатсыз карындаш. Өзбекстан Республикасынын жараны адвокат алышка акысы барбы? Кандай дейсиз? Сурооңузду кайталап коесузбу? Мен Өзбекстан Республикасынын жаранымын. Былтыр Карагунжа райондук соту мени соттоп. Мен анан кийин апелляция жазып, жогорку сотко. Жогорку сот пересмотреть деген кагаз келди да. Эми мен райондук Карагунжа сотуна кайрылып, акысыз адвокат сурадым. Ошонун анан кийин Оштон юстициядан, Ош облусунун юстициясынан Гайдай деген кыз, сиз Өзбекстан жараны экенсиз, сизге адвокат бербеймин деген жооп берди да. Туурабы же туура эмеспи? Чоң рахмат сурооңузга. Сиз жооп берип коесузбу, Акжол Сабырович? Бул суроого жооп берип коем, мен деле саламатсыздар. Ооба, биздин Ош облустагы координаторлорубуз туура жооп берген. Тилекке каршы азыркы учурда, азыркы мыйзамдын негизинде ушул чет элдик жарандарга юридикалык жардамдын экинчи түрүнү бере албайбыз. Ал эми мындай маалымат катарында айтып кетейин, азыркы учурда тийиштүү өзгөртүүлөр мыйзамга киргизилип жатат. Ошол мыйзамда чет элдик жарандарыбыз дагы, анын ичинде алар менен бирге качкындар жана жараны жок жарандар дагы алууга мүмкүнчүлүк алышат. Буюрса, ошол мыйзам кабыл алынып калса, ошол категорияда жарандарыбызга дагы мамлекет тарабынан адвокаттык камсыздык берүүгө мындай мүмкүнчүлүк болот. Азыркы учурда болсо ушул Кыргызстандын жарандарына гана мамлекет тарабынан акысыз юридикалык жардам ушул экинчи түрү берилет. Түшүнүктүү, бизге ал эми кошумча кылып коеюн, бул жерде бул адвокат менен камсыздык берүү. Ал эми ошол Карагулжада биздин акысыз юридикалык жардам, консультация берүү борбору бар. Ушул азыркы чалган биздин жараныбыз, ушул азыркы чалган теле көрүүчүбүз ошол борборго кайрылса, ошол жердеги биздин юрист адвокаттар тийиштүү консультация берип, ошол болгон ушул маселеси, укуктук маселеси боюнча өзүнүн мындай консультациясын берип, ошол консультация аркылуу сотко катышып, ошол жараныбыз эметсе болот. Чоң рахмат. Теле көрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен Таластан чалып атам. Талас областынан Шекер айылынан. Атым Жаңылхан Калманбетова. Биз ушу Бишкек шаарынан көп кабаттуу үйлөрдүн биринен квартира алганбыз. Анан кийин ал жердеги ошо көп кабаттуу үйдө 36 квартира бар. Именно ошол жана КТРКнын аркасында жайгашкан тамдап. Анан ал жердеги фирманын жетекчиси тамды өткөрүп бербейли, бизге баягы келишимибиз бар, там бүткөн негизи толук өткөрүп бербейли кетип калды да. Эми ошо менен биз тамдын тех паспортун да ала албай атабыз.
толук үйгө да 2 квартирага да ала албай жатабыз. Ушул жөнүндө консультация берип кете аласызбы? Кандай кылганда биз ошол тамды оформить этип, тиги ошо тамдын документтерин толук бүтүрүп алабыз. Фирманын немеси качып кетиптир, жок. Толук өткөрүп берген жокпуз. Бирок колубузда договорлорубуз бар. Түшүнүктүү. Чөпөрүп коюңуз. Мен түшүнүгүм боюнча бул ТРКнын аркасында жайгашкан тамда. Түшүнүктүү эже, чоң рахмат. чоң рахмат. Эгерде сиздин колуңуздарда алдын ала түзүлгөн договор болсо, ошол договордун негизинде мөөнөт да белгиленет. Белгиленген мөөнөттө эгер ала бүтө албаса, сиз азыр сотко бергенге жарандык түрдө укугуңуз бар. Азыр жарандык түрдө сотко исковое заявление калтырышыңыз керек. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, кандай жакшысызбы? Жакшы. Алло. Сурооңузду айтыңыз. Алло, мен мына адвокаттардан суроо берейин дедим эле. Менин билеримче Өзбекстанда барып советтер союзунда иштеп, ошактан үй алып, анан кийин бул биякыдагы союз таркагандан кийин Кыргызстанга баса бербейби? Ошондон кийин бул үйдү Өзбекстандан өзбектер бирөөсү сатып ийиптир. Соттошуп үйдү Өзбекстан такын журотто коюп берет эмеси, Өзбекстандын соту, прокуратурасы сиз Кыргызстандын жаранын алып алыпсыз деп. Суроону түшүндүңүзбү? Сиз болду? Сурооңузду дагы кыска так кылып кайталап коесузбу? Анан кыкырбай, акырыныраак сүйлөсөңүз. Benim Recep Sayın malında Sayın malında Özbekistan'ın Sayın Savatları sarında istegen. Uşaktan yüvergen, üyalgan. Anam bana Sayın Sarpaganda Kırgızistan'da gelip, oşa oyda bu barıp kıyım varsa üyü satı ister. Üyün böyle bana sadaka dokument kılıp yere oturup alıptır. Anam Özbekistan'ın soğutlu prokuraturası edende saklı duratma koyuptur. Siz Kırgızistan'a geçip kalgansınız. Kırgızistan'da yaralılar pasportlar olgansınız деп. Oşa oyda üyü yok, her gün dikinde yaşadılar. Суроосун түшүнө алдыңызбы? Суроо түшүнүктүү болду. Өзбекстан жарандыктан чыккан үчүн союз убактыдан алынган жер тиркесин жана үйүн алып коюптур. Биз Кыргыз Республикасынын адвокаты болгон үчүн Өзбекстан Республикасынын мыйзамдарын эзирлеген эмеспиз, жана ал жакка биз жооп бере албайбыз. Өзбекстандын мыйзамдарынын негизинде маселе чечилиш керек. Да, Өзбекстан мамлекеттин мыйзамдарынын негизинде чечилиш керек. Ошол жакта сотко берип, ошол жакта маселе. Бул жараныбыз кайсы жакка кайрылса болот ошондо? Өзбекстан мамлекеттин жашаган районунун сотуна кайрылыш керек. Түшүнүктүү. Телегөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Алло. Угутабыз. Камашты. Саламатсызбы? Менин суроом бар эле, тиги кичинекей кыз бала багалаганбыз да. Ошол кыз баланын туулган күнүн өзгөрткөндө, биринчи нике кагаз бергенде 10 майда төрөлгөн болсо, биз 15 майда жымдырганбыз да, туулган күнүнчө. Ошондо эмне болуп калды, катталганда биринчи каттап кагазга 10 майда төрөлдү. Акты деп кагаз берди, свидетельство рождения. Анан 15 айда төрөлдү да. Ошону кайра соттун чечимине өзгөртсөк болобу? Биринчи бала төрөлүп эле катталып калыптыр, андан кийин акты жүргүзүпчү. Андан бала төрөлүп калып атат, ушундай болуп калат да, эмнечи? Туура эмес болуп калгандар туулган күнүн жылдырып койгонбуз да билесизчи. Чоң рахмат. Муну жашаган районуңуздун райондук сотуна особое производство менен заявление жазып, ушул жагдайларды такташ үчүн ошол жакка кайрылып, сотко берип, маселени чечсеңиз болот. Байланышка чыгып аткан телегөрүүчүлөрүбүз бүгүн дагы абдан көп. Кезектеги телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду бериңиз, байке. Bizga bunday bor, men aliment to'lab o'tamda ne bilaman. Sot bo'lgan yo'q.
Bala onga çıktı. Balanı görgön yok bir yolu dağı. Hazır 4.000 çok otam hazır. Burada sot atkarışçılar aytken nemesi çok otam bir aymayın. Yok balanı görgözmeydi. Ben Karasu rayonunun hizmet ayırlan bolum. Kança so'm aliment төлөп атасыз? Hazır şu günde 4.000 çok otam. Çok bolğan yok. Өз эркиңиз менен төлөп атасыз, Ova. Sot atkarışçılar aytkenди gelip otam aymayın. Bugün de atıyor kendini. Түшүнүктүү, сурооңуз түшүнүктүү. Баласын көргөзбөй атыптыр, эмне кылыш керек? Үй бүлөлүк кодекс боюнча ар бир ата эне, жана туугандары, чоң атасы өзүнүн небересин, балдарын көргөнгө толук кандуу укугу бар. Балага атасынын дагы, энесинин дагы укуктары бирдей. Эгер энеси балдарын көргөзбөсө, сиз алимент төлөп жаткан болсоңуз, Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк кодекстеринде мыйзамдарына таянып, райондук сотко заявление менен арыз жазып калтырып, соттун чечими менен баланы көрүшүңүз мүмкүн. Алимент маселеси бүгүнкү күндүн эң көйгөйлүү маселеси деп айтсак болот. WhatsApp номериңиз аркылуу дагы алимент боюнча көптөгөн суроолор келип атат. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Менде суроо жок, просто сунушумду айтып кетейин дедим. Государственный адвокат силер мисалы частный адвокат алсак, акча төлөп ала турган болсок, алар жакшы карап, мисалы бир милицияга түшүп кала турган болсок, ал жактан по-любому боюңа ийилип уруп сабап ошентет. Ошол моментте государственный адвокаттар жөнүндө карап турасыңар дагы, акча төлөп мындай частный адвокат алып турган болсок, ошолор ытылдап, ошолор адамды сактап алып атат да, таяктан жана зомбулуктан. Ошолар боюнча силер өзүңөр биримиңерге мындай үстүңөрдөн карай турган эмнелер барбы? Башка суроолор Чоң рахмат. Адвокатуранын төрагасында ошол боюнча бир кыскача маалымат берип кетсем, бул государственный адвокаттар деп баштабадыңызбы? Государственный адвокат деген түшүнүк жок да, мамлекеттик адвокат деген. Адвокаттык ишмердүүлүк бул эркин ишмердүүлүк да. Муну бардык адвокатура жана Кыргыз Республикасынын адвокаты адвокаттык ишмердүүлүк мыйзамынын негизинде адвокаттар өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат. Жеке ишкердүүлүгүн алып барат. Анан бизде мамлекеттик кепилдик берилген юридикалык жардам боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде акысыз адвокат алууга ар бир жаран укуктуу да. Бул мамлекеттин эсебинен акысыз адвокат берилет. Бирок адвокаттар ал жерде келишимдин негизинде гана ишмердүүлүгүн алып барышат. Алар да мамлекеттик адвокат болуп эсептелбейт. Мисалы алардын адвокаттардын жүрүм туруму, этикасы боюнча бардык маселелердин баары Кыргыз Республикасынын адвокатурасында каралат. Ошол эгерде мамлекеттик кепилдик берген юридикалык жардам мыйзамынын алкагында мына координация центринин борборунун директору отурат, Акжол Сабыровичтар дагы ошол жүрүм туруму, этикасын жана ишмердүүлүк сапатсыз алып барган кээ бир маселелер боюнча дагы бардык адвокатка түшкөн арыздар боюнча бизге жиберет. Бул мамлекеттик кепилдик берген юридикалык жардамдын алкагында дисциплинардык комиссия, мисалы дисциплинардык жоопкерчиликке координация борбору тарта албайт. Буларда бир гана мүмкүнчүлүк бар, келишимди гана бузууга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол себептен мамлекеттик адвокат деген жана жеке адвокат деген түшүнүк жок. Урматтуу телегөрүүчү, ушуну түшүндүрүп койсок, бардыгы мына мамлекеттин эсебинен эгерде акысыз адвокат берилген болсо, ал адвокатка мамлекет тарабынан тарифтер бар, бекитилген өкмөт менен. Ошол тарифтин негизинде гана адвокаттарга төлөнүп берилет. Ошону мен жалпы түшүндүрүп кетсем телегөрүүчүлөргө, себеби мына азыркы убакытта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен дагы ушул биздин экинчи адвокаттардын съездинде ушу тарифти көтөрүү маселеси да көтөрүлдү да. Ошол тарифти көтөрүү боюнча дагы
ишмер мындай азыр иш жүрүп атат да, иш жүрүп атат. Ошол себептен мамлекет төлөп берет бул адвокаттарыбызга, биздин адвокаттарга. Мына ушул мамлекет төлөп берген адвокаттарга наразычылыктар болгондо кайсы жакка кайрылыш керек? Бул жараныбыз ошол нерсени да билгиси келип атат. Ушул жараныбыз айтып кетпедиби, мынакей биз гос адвокаттарга кайрылсак сапатсыз кылып коет да, частный адвокаттарга кайрылсак жакшы сапаттуу иштеп берет деп атат. Ошол сапатсыз кылып койгондо мамлекет тарабынан төлөнгөн адвокаттар кайсы жакка кайрылса болот? Ошондо негизинен биринчиден мамлекеттик кепилдик берилген юридикалык координациялык борборго кайрылат биринчиден, же болбосо бизге адвокатурага да түздөн түз кайрылса болот да. Азыр Абдул Сабыровичта толуктап кетейин деп өзүнүн туура айтылды. Мамлекеттик адвокат деген түшүнүк жок. Биз адвокаттар менен ушул мамлекеттин атынан келишим түзүп, ушул адвокаттар ушул биздин түзүлгөн келишим негизинде иштешет. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда, биз адвокаттарды жалдайбыз. Ошол бизге кайрылган жарандарга адвокаттарды камсыз кылып беребиз. Ал эми жарандар үчүн адвокаттын ишмердүүлүгү акысыз, адвокатка болсо мамлекет тарабынан тийиштүү акчалай каражат төлөп берет. Ал эми сапат жагынан алганда сөзсүз бул нерсеге биз өтө чоң көңүл бурабыз. Азыркы учурда сапат стандарттары деген мындай бир ыкма киргизгенбиз. Бул деген эмне деген сөз? Бул ушул адвокаттарга минималдуу талаптар. Ошол минималдуу талаптарды аткарганда гана биз тийиштүү акчалай каражат төлөп беребиз. Если адвокат ошол стандарттарды аткарбаса, акчалай каражат төлөнүп берилет. Ал эми ошол юридикалык жардамды алган жараныбыз сапатка наразы болсо, бизге арыз менен кайрылат. Биз өзүбүздүн компетенциябыздын алкагында тийиштүү чара көрө алабыз. Ал эми биздин компетенцияга кирбеген болгон болсо, биз адвокатурага жөнөтөбүз. Адвокатура деген тийиштүү өзүнүн 27 минутанын ичинде бизге WhatsApp аркылуу 138 жараныбыз звонок кылды. Ал эми түз байланышка чыгып аткан телегөрүүчүлөрүбүз да көп. Азыркы телегөрүүчүбүз уюлдук телефону менен алыстан чалып атыптыр. Кабыл алалы, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандайсыздар, десеңиздер, жакшыбы? Мен суроом бар эле да. Мен карындаштарым 2-3 балдары бар. Анан пособияга өткүзөлү деп кайрылгам. Баягы пособия бере турган жана соцболмошко кайрылгам. Россияда иштейт экен. Улардын балдарына пособия чыкканга болбойт. Доходу бар экен, Россияда иштейт экен деп документтеринде кабыл албай атат да, документтеринчи. Бул биринчи суроо. Анан бул доходко киреби, эгер ата-энеси Россияда иштеп, анан балдары Кыргызстанда энелери менен тайнелеринин колунда турса, ошол жөнүндө толук түшүндүрүп берсеңиз жакшы болот эле. Мыйданда кандай каралган? Анан экинчи суроо. Анан мага 2008-жылы кылмыш иш козголгон эле. Азыркы учурда тергөөдө да, 2008-жылы бирок менин мойнума алган эмесмин. Кайсы берени менен козголгон? 64-чы статья негизинде. Түшүнүктүүбү сизге? Айта бериңиз сурооңузду. Бирок мен күнөө мойнума алган эмесмин, бирок ошо дело жабылбастан тергөөчүнүн колунда турат экен да дагы деле. Бардам, жанагы информационный центрде судимиз болуп чыгып атам да, ошол жерде иш козголгон экен, бирок тергөөчүнүн кандайдыр бир токтому керек экен. Анан азыр барсам мени камап коебуз деп, мен ошо тергөөчүгө бара албай жүрөм да. Суроосу сизге түшүнүктүүбү? Сурооңузга чоң рахмат. Жооп берип койсоңуз. Экинчи суроо боюнча, сиз тергөөчүгө барып болгон маалыматты андан алышыңыз керек. Эгер 1978-жылы иш козголуп, эгер дагы деле эч кандай сизге бөгөт чарасы колдонбой эч кандай иштер болбосо, балким бул иш ошол убакта эле жабылып калган. Эскерде кетсек, 78-жылы болсо бул уже Союз доорунан бери келген иш экен. Бул кылмыш ишин эмеси дагы мөөнөтү дагы бүтүп калган. Биринчи суроо боюнча, пособие алганда мамлекеттин өзүнүн
жеке условиялар бар. Ошол условиялар боюнча эгерде ата-энеси определенный bir расчетный показательден көп акча тапса, же эме кылса, мамлекет тарабынан пособие берилбейт. Эгер ата-энеси Россияда иштеп, ал жактан алган айлыгы уже эме болсо, белгиленген болсо, пособие берилбей калат. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтсаңыз, биз угуп атабыз сизди. Мен өзүм Баткенден чыгып атам, атым Эленан. Баткен облусу Кыламжай району, Улак айланасынан келем негизи. Отасарым. Айта бериңиз. Анан мен атам өтүп кеткен десеңиз. Анан хаттардан пәтерин талашып элем. Ошондо кызды айдап кетимен жер алган үчүн багы мен. Билишем. Сурооңузду кайталап коесузбу дагы? Мен өзүм сизге айдап кеткен болом дейм. Шартка байланыштуу атам өтүп кеткенине байланыштуу пәтерин талашып элем. Ошондо азыр пәтерин жасайбыз. Атамдын дегенлери бизден башташкан. Мен ошондо азыр сизге айдап кеткен, билишем, алган укугум барбы же жокпу? Айдап кеткендерден сабашкандан соң турам. Отурун келгенде чакырабыз дейт. Бирок биз мен жашым 28-де, менден кийинкилер уже чыгып калышты. Өтө тез калыш керек деп көчүрүш керек. Сиздер угалдыңыздарбы? Суроосу так угулбай жатат, бул жараныңызда. Суроону кичине түшүндүм. Түшүндүм боюнча. Да, бул жакта жер тиркөөсүкөн, атасы каза болуп, мурас балага калыш керек экен. Бул жакта жерде мындай болот, атасында катталган акты бар жер, бул бир маселе болот, бул мураска калат. Экинчи маселе бул үлүш маселеси. Үлүш маселеси бул атасы каза болгондон кийин ошол жакта катталган бардык бир туугандарына бирдей кылып айыл өкмөттөн бөлүп берилет. Үлүш жерлер. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, саламатсызбы? Саламатсыздар. Жумалда жаладым. Сурооңузду айтыңыз, биз сизди угуп атабыз. Жакшы. Мен суроом, мен жер үлүшү боюнча айткым келип атат да. 2002-жылы бир кишинин жеринин үлүшүн алып, ошол жерде 20 жылдай жашадым. Аяргенен айыл өкмөтүнүн токтомун, акимчиликтин токтомун чыгартып, станцияларды төлөп, анан баарын растап документалик жашадым да 20 жылга жакын. Анан кийин ээси менин тиги салган сарайларымды, үйүмдү, бастырмамды бүт баарын көчүрүп кетсин. Менин жерим угуп атабыз. Тилекке каршы уюлдук телефон менен байланышка чыгып атса керек, байланыш үзүлүп калды. Суроосун түшүнө алдыңызбы? Жооп берип койсоңуз. Суроо боюнча бул байке приобретательный давность жөнүндө айткысы келип жатат. 15 жылдан бери жашап, кийин мен бул үйгө ээ болсам болобу деп сот менен. Эгерде бирок бул жер бир адамга, үлүш жер бир адамга катталган болсо, эч кандай 20 жыл жашайбы, 30 жыл жашайбы, приобретательный давность менен өтпөйт. Эгерде эч кимге катталган эмес болсо, кылса болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге тынбай WhatsApp номерибизге чалып жатасыздар. Бирок тилекке каршы биз аны ала албайбыз. Экранда жазылган шаардык телефондорго гана чалып, түз байланышта жооласаңыздар болот. Ал эми WhatsApp номерибизге суроо жазуу иретинде узатсаңыздар болот. Ал сөзсүз студияда отурган комиссиянын колуна тийип, каралып, эгер адвокатка муктаж болсоңуздар, анда сөзсүз тандалып алынасыздар деген ишеничтемин. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Угуп атасызбы? Угуп атабыз. Сурооңузду айтыңыз. Саламатсызбы? Мен Жумгалдан чыгып атам. Нарын областынын Жумгал районунан чыгып атам.
Менин кызымды 3 баласы менен жолдошу таштап коюп, башка семьяга кетип калган. Мен өзүм кийинчерген кемпиримин 3 баласын мен багат, бир кыз студент, күйөө балам алимент төлөбөй атат. Улам эле ар кайсы жерге кетет деле, бир жерде иштеп атам, бияк иштеп атам деп алимент төлөбөйт. Кызым болсо индивалид оорулуу, красный баночка менен ооруйт. Анан алиментти кантип алсак болот? Сотко берсек, сот жакшы карабай эле, бир 2400 сом кесип берип койду 3 балагачы. Анан кызым оорулуу болгондуктан балдарын мен багам. Улуу баласы 11-класс, кызы колледжде окуйт, кичинекей 1-класста. Анан ар кайсы жерде эле кат өйлө күйөө бала алимент төлөбөйт. Анан мен пенсионермин, 3 баласы менин колумда, кызым оорулуу, кандай кылып алимент алсак болот? Ошол сот аркылуу чегерилген алиментти төлөп атабы күйөө балаңыз же аны да төлөбөй атабы? Аны да төлөбөй 1 жылдан бери качып жүрөт. Түшүнүктүү сурооңуз, чоң рахмат. Эгер үй бүлөлүк кодекс боюнча эгер мыйзамда 3 баладан ашык болсо, өзүнүн айлыгынын жарымынан баштап төлөш керек. Эгерде соттун чечими чыккан болсо, буну сот аткаруучуга барып, ошол менен ошолго заявление жазып, сот аткаруучудан талап кылыш керек. Алимент төлөй турган адам акчасын төлөгөнгө. Мына ушул алимент боюнча бизге абдан көп суроолор келет. Кийинки телекөрүүчүбүздүн суроосун окуй кетейин. Менин жолдошум 2 кызыма 5000 сом алимент төлөйт. Бирок кыздарым ооруп калганда мектепке абдан көп акча керек болуп калат. Мыйзам боюнча андан кошумча акча алып жардам алсам болобу дейт. Ушундай эле суроону мен сизге айтып кетейин. Бизден көп телекөрүүчүлөрүбүз жазып кайрылышат да. Айтып берип койсоңуз. Албетте практикада болуп жатат. Эгерде баланы эндесинде калып, же атасында калып, балага ар кандай частный мектептерге берип, жеке мектептерге берип, эгерде ар кандай кружокторго берип, көбүрөөк расход кетсе, алименттин үстүнө акча кошуу үчүн үй бүлөлүк кодексинде таянып, сотко кайрылса болот, коштуруп алса болот, мыйзам жол берет. Телекөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Суроомду бересизби? Бери бериңиз сурооңузду. Мен кайынчымдын баары эле мындан 2 жыл мурун ажырашып бир кызы бар, бирок жакшы жок. Фамилиясы, кыздын фамилиясы ошол жакта, бирок алимент төлөбөй жатат. Биз канча кайрылсак дагы практик төлөбөй жатат. Ошо канча төлөп алсак болот, же төлөбөй койсо болобу? Чоң рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү. Бул маселе практикада көп эле кездешет. Алиментти нике барбы, нике жокпу, ага байланыштуу эмес. Эгерде баланын атасы болсо, ал төлөөгө милдеттүү. Эч кандай нике күбө жок болсо, сиз башка далилдерге таянып сотко берсеңиз болот. Мисалы алганда, күбөлөр сиздин чогуу жашагыңызды билген, баланын атасы ал киши экенин билгендердин показаниялары менен, жана эгерде нике коюлбай, бирок үлпө той болсо, ошоктогу видео материалдарды коюп, сотко кайрылсаңыз болот. Нике барбы, нике жокпу, алимент баары бир мыйзам боюнча төлөнүш керек. Кийинки телекөрүүчү. Тастыктоо боюнча сотко кайрылып, ошол ким ата экенин билсе, ошол сотко кайрылып, соттон тастыктап берет аталык өзүнүн ошо генетический экспертиза деген бар, экспертизаларга берет, ошолорду айтып койсоңуз кошо, анан болбосо, эгерде өзүнүн куәлүгүндө жазылып калган болсо, баланын ошо жазылган болсо, ал мурун өзү макул болгон болсо, макулдугун атасы берген болсо, демек бул атасы болуп эсептелет. Никеси болобу, никеси болбойбу. Ошол боюнча кошумча алып кетет. Суроо берүүчү атасы экенин мойнуна албай атат деп айтпаган үчүн бул маселени айткан жокмун. Ооба, албетте эгер атасы экенин тана албаса, бул боюнча атасын тастыктоо деп бул атайын өндүрүлүш бар. Үй бүлөлүк кодекс бунун баарын камтыйт. Ошого таянып, экспертиза жүргүзүп, атасы экени такталгандан кийин алимент өндүрсөңүз болот. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Ошо Улаздын Өлкөн районуна караштуу пенсионермин.
3 yıl burun birenin kampanyonun 86 bin pulun töledim. Pensiyama 40 vallattı. 3,5 minden kançadan buldu dağı. Ana ortalığı kança öndürüp alsam bunu 86 bin pulun tölep bittim. Özleri bereyindikten öyle oydurar. Ahvalım bir uğurra. 70 yaştamın pensioner. 7 bin kulağım. Bunda işçilerin, gelin, balam, nevrelerim var. Oşa kutuğan öndürüp alsam bunu. Тактоочу суроо, эмне келишим менен компанияга акча төлөгөн болчуңуз? Ол да мен түзөттүм. Kanca öldürsek bulamaz da sizden. Eğer Kendi adam moruktan. Oşun amcan öldürse kanca öldürsek bulamaz. Al takırım. Aytsak hiç belayız yok da oşun oturuşat. Biraz dümürüp toy verip büyük Bişkek'ten Oğuz'dan her yerden de sağırız var. Barıken alalım. Biz hiç belayız yok. Uğur atağız öyle. Malı, bütün gazın altına özgür koğuşan direkt yürüşür. Değmen al. O zaman kanca öldürsek bulamaz. эгер Кечиресиз, алыстан чалып аткан телегөрүүчүбүз бар экен, аны дагы кабыл алып туруп, анан чогуу жооп берип коелу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Алабутадан чалуудамын. Мен 2 кызымын, неберелерин өзүм караймын. 2 кызымдын тең балдары 5 баласы менде. Алардын загстары жок үчүн метриканын өзүнүн атасына эле алынган. Менин чалма эле астына алынган, бирок алардан алимент да албаймын, пособияга чыгара албайм. Ошого көйгөй болуп атат. Алар Россияда экөө Россияда, анан алар үй кылабы, жай кылабы, балдарын карап жеткизе албай атат. Бар пособияга өткүзөлү десек, Россияда иштейт деп албай койду. Шымагы пособия документтеримди. Ошого кантип шымагы. Чоң рахмат. Жооп берип койсоңуз, биринчи алгачкы телегөрүүчүгө, андан кийин буга. Биринчи суроо боюнча, эгерде акча төлөп жатканда ортодо тил кат, эгерде кандай бир жарандык келишим болсо, ошол келишимге таянып, жарандык өндүрүштө сотко кайрылсаңыз болот. Экинчи суроо боюнча, эгерде алимент боюнча маселе болсо, мурдагыдай айткандай эле нике барбы, нике жокпу, ага таасир этпей, атасы ким экенин тактап туруп, алимент өндүрсөңүздөр болот. Бизден суроолорду кабыл алууга бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыкты. Калыстар тобуна бир аз убакыт берели. Тандаганга ал эми мен сизге WhatsApp аркылуу келген бир суроону окугум келип атат. Сиңдим күйөөсү менен мыйзамдуу сот аркылуу ажырашкан эмес, бирок күйөөсү ажырашпай туруп эле 2-3 жолу үйлөндү. 2 баласы күйөөсүндө. Энеси менен көп кезиктирбейт дейт. Сиңдим балдарына акча берип, кийим кечесин алып берип турат. Бала негизи ким менен болуш керек дейт. Бирөө 9-класс, экинчиси 6-класс дейт. Экинчи баласын быйыл таптакыр кезиктире элек дейт. Бала ким менен болот экен, бул боюнча дагы атайын өндүрүлүш сот менен чечип алса болот. Бул баланын турак жайын аныктап жаткан, турак жайын аныктап ким менен, атасы менен же энеси менен калып жатканда көп нерсе сотко баа берилет. Мисалы, ким балага жакшы тарбия бере алат, ким материалдык жактан, моралдык жактан балага жардам бере алат. Жана эгерде бала сиз менен калса, сиз берки жолдошуна алимент боюнча үйлүүлүк кодекске басым жасап, алимент өндүрсөңүз болот. Түшүнүктүү. Анда калыстар тобуна сөз атам. Бүгүн кайсы телегөрүүчүлөрүбүз адвокат менен камсыз боло алышат? Чоң рахмат. Бүгүн деле кезектеги биздин телегөрүүбүздө абдан көп суроолор түштү.
Сиз жана белгилеп кеткендей көбүнчө ушул алимент маселеси, үй бүлөлүк маселелер боюнча, жер маселелери боюнча көп суроолор болду. Дагы бир жолу кайталап кетейин, ар бир ушул WhatsApp аркылуу келген суроолорго биз толугу менен жооп беребиз. Ал эми бүгүнкү телекөрүүбүздө биз ушул алимент суроо маселелери боюнча көбүнчө суроо болгондуктан биз ушундай чечимге келдик. Ушул экөө бирдей окшош суроолор боюнча тандап алалы деп, бирөөсү мына телебөрүүбүздөн телефон аркылуу чыккан эжебиз жанагы ЗАГСы жок, алимент ала албай жүрөм деген телекөрүүчүбүздү тандап алалы. Ошол кишибизге аракет болушунча ушул алименттин өндүрүп берүү боюнча жардам берели. Бул бир. Ал эми экинчиси болсо, ушул мына WhatsApp аркылуу келген суроо, мен уруксат берсеңиздер кыскача окуп бере коеюн. Так. Акыркы номер. Мынакей. Суроом дейт, кызым алып качып кетишкен, турмушка чыккан дейт, ЗАГСы жок дейт. Бир кызы бар, ажырашкан, бирок алимент төлөбөй жатат дейт. Канча айтсак да төлөбөйт. Ошого жардам бересиздер. Бул деле ошолдой суроо экен. Бул жараныбызга дагы жардам бергенге аракет кылалы. Ушул телефон номер акыркы номерлери 9600 телефону менен кайрылган экен WhatsApp аркылуу. Ушул эки эмени тандап алдык. Ушул жарандарыбызга ушул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам тарабынан адвокат менен камсыздык берип жардам берүүгө мына даяр экендигибизди билдирип кетейин. Ал эми калган суроолорго баардыгына жообун беребиз. Түшүнүктүү. Мен айта кетейин, ЗАГСы жок, алимент ала албай жүрөбүз деген байланышка, биздин түз байланышка чыккан эже WhatsApp номерибизге сөзсүз жазып койсоңуз, андан тышкары биздин өткөн көрсөтүүбүздө, андан мурунку көрсөтүүдө тандалып алынган, бирок байланыша албай жатам деген телекөрүүчүбүз өткөндө бизге байланышка чыгып телефон номерин айткан, бирок ал номерге биз байланыша албай койдук, номер иштебейт экен. Биз ага дагы кайрылып кетмекчибиз. Биздин WhatsApp номерибизге сөзсүз жазып коюңуз. Акысыз адвокат программасы 3 тараптуу келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору менен биргеликте даярдалат жана мыйзам чегинде иш алып барат. Ар аптанын жума күндөрү кечки саат 20:05-те акысыз адвокат көрсөтүүсүн көрүп, анан байланышка чыгып, адвокат менен акысыз камсыз болсоңуздар болот. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Кийинки жумада кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.